Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер. Мынакей могу жаңы курулуп аткан, жаңы салынып аткан ак үйдүн тышкы дарбазасында турам. Ак үй ушундай акыбал, ушундай деңгээлде бүтүп атат. Кудай буйрса, Кудай кааласа, бул аябай чоң сонун жана кооз ак үйлөрдөн болот. Көрүп атасыздар, мына ак үйдү салынып аткан. Мурдагы президенттер, мурдагы адамдар тескерисинче мамлекетти талкалап, мамлекетти бүлдүрүп, мамлекеттен урдашкан. Бирок азыркы президент Садыр Нуркожоевич колунан келишинче мамлекет үчүн иштеп атат. Мынакей, ага факт, ага далил. Ак үйдүн кандай деңгээлде курулуп атканы факт. Ушундай деңгээлде ак үй курулуп атат. Урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Могул ичине кирбеген үчүн могул жерден мындай тартып көргөзүп берип атам. Мынакей биздин 30 жылдык тарыхыбызда чындыгында мындай объект, мындай ак үй түшкөн эмес. Мурдагы Усубалиевдин убагында жана башка биздин залкарларыбыздын убагында, иштармандарыбыздын убагында жаңы ак үй, тарых музей жана башка Бишкек курулган. Бирок мына мондай объект, мондай жер түшкөн эмес. Чындыгында бул факт. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Кече жакында эле ТЭЦ жарылды. Жарылганда ошол баягы эле уурулардын командасы карапайым калкка бир жалган бир маалыматтарды айтып, жалган бир нерселерди айтып, Атамбаев ушу ТЭЦте оңдобой койсо такыр эле көчөдө калмаксыңар дегендей кылып бир 386 миллион долларды жеп коюп туруп, кайра бет тырмачылык кылып аткан. Бул аферисттерде бет жок да, мындай айтканда. Ошол мына ушул объектини, ушул эмени чек-чейтип салып атат. Мына мамлекет Кудай буйрса, Кудай кааласа, мындай объектлерди Кыргызстанды, Кудай буйрса, Америка, Дубай жана башка өлкөлөрдө кылып туруп чек-чейтет. Ошондо кылып өнүктүрөт иншалла. 386 миллион долларды жеп коюп туруп, дагы элге эч нерсе жасабай, кайра жалган маалыматтарды айтып отурган фейк бот тролль командасы Атамбаевдин, Сапар Исаковдун ууруларын 34 миллион долларга мынакей ушундай ак үй салып койгондун ордуна, же бир ушундай бир нерсе салып койгондун ордуна 34 миллион долларга Россия өлкөсүнө барып туруп клиника салып алып, кафелерди ачып алып отурат. Мынакей урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйрса, Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. ТЭЦ болуп көрбөгөндөй, жаңылануу болуп көрбөгөндөй ремонт болот жакын арада. Көрөсүңөр. Ошондо тиги мошенниктер, тиги уурулар мамлекетти тоноп, мамлекетти жеп койгон, жутуп койгонун көзүңөр менен көрөсүңөр. Канча миллион доллар жеген. Бир эле ТЭЦтен ошондой акча жешкен булар. Жана тарых музей бар, жанагы жолдор бар, таможня бар. Кылк эткен бүттүгүн жеп келишкен. Мынакей ушу объекттин башталганына 1 жыл 1 ай болду. Былтыр январдын 10-унда ушул объектке старт берилген. 1 жыл 1 айдын ичинде ушундай деңгээлге жетти. Кудай буйрса 1-2-3 айдын ичинде бул объект, бул жаңы ак үй ачылышы болот. Мына президент Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Каныбек Тургунбекович жана анын командасы кандай иштеп атканы, кандай ишмер экенин көрүшүбүз керек да. Мындай объекттер салбай, тескерисинче мамлекетти жеп, жыгыргап келе аткан да. Мына урматтуу элим, бул ак үйдүн мына могул ак үйдүн эле бети. Артында байкасаңар, артында дагы башка дагы объекттер, толтура нерселер салынат. Бул объект башы көрмөйт, аягы көрмөйт, мына свет менен эметип турат. Бул биздин Кыргызстанда тарыхта кала турган объектлердин бири болот. Бул жерде нечендеген Кыргызстан мамлекетинин тагдырын чече турган, Кыргызстанды өндүрө турган, өстүрө турган иштер чечилет, Кудай буйрса. Ошого кыргыз элинен суранам.
от троллдорго алданбай президентибизди колдоп, чапа тырмак коргоп, иштеп аткан ишин көргөзүп, даңазалап туралы. Акчалардын баарын бөлдүрүп алып, аттышты $600 алган Атамбаев деле ушул убакытка чейин фейк тролл командасы жана буттан туруп кеткен командасы азыркыга чейин мактап, жактап жүрөт. Кимге үй алып берип койгон, кимге машина алып берип койгон, кимге акчалай берген Рыскелди Момбеков өзү мына сайрап берген. Мага үй алып берди, машина алып берди, Атамбаев ыраазымын деп, мына депутат кылды деп. Краска сатып жүргөн Мискенбаев деле депутат кылды. Арак ичип жүргөн Рыскелди Момбеков деле депутат кылды. Мына чимкириктердин баарын ошол депутат кылган, ушул Атамбаев кылган чимкириктердин бүттүгүн. Мынаки. Мына ак үйдү көрөсүңөр. Көздүн жоосун алат ушул. Мынаки кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Уста өнүгөлү, өсөлү. Иштеп аткан ишти, иштеп атат, кылып аткан адамды кылып атат дешибиз керек. Темиров лайфтай болуп 11 журналистти үйүнөн 5 адам журналист кылып отур. Өзүнүн аялын жана атасын, жана кайнэжесин, жана кайнысын 5 адам. Ошол да журналист болмок беле. Журналистканын ошол жөө тамгасында бүткөн эмес булар. Ошол өнүгөлү, өсөлү, алдыга кадам таштайлы. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум.